Мен 5 маал намаз окуйм, бирок мен башка бир кылган адаттарымды таштай албай атам. Кыздарга барган эмесмин дейт. Жашым 16да үйлөнгөнгө жашым жетпесе, орозо кармасам деле болбой атат дейт. Ба TikTok тармагында берилген суроолор экен, бул жаш балдардын суроолору албетте, эми эрезеге жаңы жетип аткан. Негизи мээне буруш керек. Мээне акыл сезимди, ой жүгүртүүнү. Болуптур, азыр үйлөнөйүн. Эртең аялыма бут кийим алып бере аламбы? Аялымдын кийимин алып бере аламбы? Эки жака ээрчитип бара аламбы? Мен азыр татыктуу ата боло аламбы? Эртең мына күйөөм десе, мен ошо сыймыктана турган бир күйөө боло аламбы? Деп өзүңүзгө өзүңүз суроо берсеңиз, же атамды карап атамдын акчасы менен мынтип, же агамдын акчасы менен үй бүлөм багамбы деп өзүңүзгө өзүңүз суроо бериңиз дагы. Келечекте элге, жерге пайда келтире турган бир билимдүү инсан болушум керек деп туруп, дайыма китеп окуу менен кыз аттын баары мээнен чыгарып туруп, тага чыгарып койсоңуз, Кудай буйрса андан жоголот. Анын баары жоголот. Анан ден соолукка зыяны жок, шарият тыюу салбаган спорттор менен машыгыңыз. Анан дайыма бир иш менен, эмгек менен, окуу менен алектенсеңиз, Кудай буйрса баары өз ордуна түшүп калат. Анткен себеби азыр үйлөнүп отурган болсо да, эрте эле мисалы да аялыңызга катуу айтканда бир күчүк күйөө деп коебу, же эмне күйөө деп коет, ошондой болуп калышы мүмкүн. Көз менен биткенде шып учап, биткенде бияка уча калып, бүгүнкү күндө андай эле толтура болуп атпайбы? Кыблатукум нисаукум кыблатукум деп атпайбы? Аялдарыңар силердин кыблаңар болуп калат деп. Ошо кыбласы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир эле бойго жетүү шарт эмес. Аң сезим да жетиш керек. Жөндөмдүүлүк да жетиш керек. Эртең биз никелеп атканда кээ биринен сурайбыз да, эмнеге үйлөнүп атасың деп. Билбейм, иши убакыт келип калды го дейт. Кээ бир айтат, атам үйлөндү, үйлөнүп атам дейт. Кээ бир айтат, жөн эле үйлөнүп атам дейт. Кээ бир айтат, эми балалуу болсом деген ой да деп. Максатын түшүнбөйт. Ошондуктан кыз бала дагы, эркек бала дагы энеликке, аталыкка даяр болгондон кийин аны үйлөнүш керек. Ошон үчүн эртең үйлөнүп бүсүн ажырашып кеткенде ошондон. Ошон үчүн дайыма бекерчиликтен баленин бардыгы чыгат. Бузукулуктун бардыгы бекерчиликтен чыгат. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не деген? 6 саны аман, бош жаткан пендесин Кудай таалам жек көрөт деген. Ошон үчүн бош жатпаш керек.